Эркин кесиптин ээлери азыркы мыйзам боюнча орточо маянанын 10%-ын соцфондко төлөшөт. Ага кошумча эле сый акчанын да ушунча пайызын төгүшү керек. Андыктан гонорар менен иштегендер үчүн бул төлөм кымбат болуп калат дешет адистер. Мындан улам социалдык фонд кызматы камсыздандыруу боюнча тарифине өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоор иштеп чыкты. Эски тариф боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү ушу лицензия негизинде иштеген жана гонорар сыйақы алгандар үчүн региондордо түзүлгөн орточо эмгек акынын 10% болчу. Азыркы жаңы өзгөртүүлөр боюнча ошо тариф чендери алган гонорарынын сыйкысынын 10% өлчөмүндө белгиленет. Эркин кесип ээлерине журналисттер, жазуучулар, сүрөтчүлөр, артисттер жана адвокаттар кирет. Гонорар алган адистердин айтымында, эгерде сунушталып жаткан мыйзам долбоор иштеп калса, алар үчүн бир топ жеңилдиктер болмок. Эми ушул мыйзам күчүнө кирип калса, мен ойлойм баардык биздин адвокаттарга только пайдалуу тармак эле болот. Башка жактан мен ойлойм, ушул мына бөлүнгөн соцфондко берип аткан акчалар жок болот дагы. Канча адам гонорар алса, канча алса, мисалы бирөө 2000 алат, бирөө 4000 алат. Ошондон 10% берип турса, конечно, бул только пайда болот. Ош облусунда орточо айлык акы 9417 сомду түзсө, анын 10%-ы 940 сомдун тегерегинде болот. Ага кошо алган сый акчанын 10%-ы кошулат. Ошондо 5000 сом гонорар алган кызматкер болжол менен 1500 сом соцфондко төлөйт. Өздөрү жарыбаган сый акча алып жаткан эркин кесип ээлерине бул чоң сумма дешет талдоочулар. Негизи өзү мындай саясат бар да, адам өзү канча акча тапса, ошого жараша кийин дагы жанагы соцфондко начисление болуп туруп, кийин ошого жараша биз пенсия алабыз да. Анан бүт нерсе жанагы ошондой болсо жакшы болмок да. Биз мисалы гонорарыбыздын дээрлик 20%-ын төлөп турчубуз. Бул албетте журналисттер үчүн бул оор эле болчу да. Анан анын үстүндө дагы проекттер иштеп калганда патент ишөө төлөчүбүз. Анан ошондо алып караганда мындай эсептеп келгенде 17%-дан тияк кошулуп отуп дээрлик 20%-ын төлөп калчубуз да. Азырынча соцфонд мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча төлөмдөрдүн тарифине өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорун коомдук талкууга койду. Эрмек Муратбек, Айбек Беделбеков, Ынтымак.